Баланы тарбиялоонун принциптери мына ушул суроонун алкагында биз Таңшоолага психологду чакырганбыз. Азыр болсо келиңиздер, экранга жакыныраак келиңиздер, айрыкча ата-энелер, үй кожойкелер. Азыр бизге Самат Алканов келип калган, маала психолог. Кош келиңиз. Кош келдик. Саламатсызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Абдан жакшы, абдан сонун. Өтүңүз анда биздин төрүбүзгө. Ассалому алейкум. Кызматтарыңыз менен жакшы келе алдыңызбы? Абдан жакшы. Маанайыңыз кандай? Таңкы маанай? Абдан сонун. Абдан сонун. Бүгүн кесиптешим экөөбүз баланы тарбиялоо тууралуу кеп кылып жаткан чагыбыз. Психолог катары айтып өтсөңүз, сизге ата-энелер көбүнчө кайрылса керек, баланы тарбиялоодо кандай методдорду колдонсом болот дегендей. Сиздин ата-энелерге болгон кеп кеңешиңиз өзгөчө баланы тарбиялоодогу. Биринчи эле жолу айтып кетсем, мен азыркы учурда балдар менен иштебейм, 16 жаштан баштап эле иштейм. Бирок абдан көп ата-энелер чалат. Менин баламдын проблемасы болуп атат. Тил албай атат, сабак окубай атат, же эчтеке кылбай атат, бир нерсе кылбай атат деп чалам. Бирок уже мен билип калдым, что негизинде көбүнчө учурларда ошо баланын, например, сабак окугусу келбей атса же тил албай атса, ошонун баары ата-энеден башталат. Ата-эне бир туура эмес катачылыктарды кылат. Ошонун себебинде баланын мындай кыймыл аракети өзгөрүп калышы мүмкүн, ортоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошону караган эң туурабы дейм да. Туура айтасыз. Мисалы, айрым мектеп окуучулары же болбосо студенттер эле ата-энесине дайым алдаган күндөрү кездешет да. Мисалы, мен досумдун үйүндө жүрдүм, мен сабак жазып аттым деп. Чындыгында ал башка нерселер менен алектенип атты. Мына ушул ата-энени алдоонун түп тамырынан алып карасак, эмнеден улам келип чыгышы мүмкүн? Сиз айткандай түп тамырын караган дегендечи, бала алданга мажбур болуп калат да көбүнчө учурлардачы. Чынын айтса, ата-энеси уруксат бербеши мүмкүн, же урушуп коюшу мүмкүн, же ар кандай нерсени кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бала ошондой оор ситуацияга адаптация болуп, чечим тапканга аракет кылат. То есть нормальный реакция, защита, өзүн коргоого аракет кылат. Ошон үчүн эмне үчүн бала алдап аткан себебин карасак, ата-эненин караш керек. Мисалы айтышы мүмкүн, көп учурларда айтышат, менин балам компьютер ойнойт, ар кандай клубтарга кетип калат, эртеден кечке чейин ошол жерде жүрө бериши мүмкүн, мен ошого сарсанаа болуп атам дейт да. Аны казып отурсак, баласында мисалы кыжалат сезими болуп калышы мүмкүн. То есть эмне кыларын билбейт, эң жеңил жол бул жөн эле компьютер ойносо, ичинде болуп аткан баланын проблемалары унутулуп калат, жеңилдеп калат. Башка балдар ошо кыжалаттан башка бир нерседен коркушу мүмкүн. Же болбосо кээ бир балдар сабак окуганга мисалы же бир нерселер спорт машыгуу же дагы бир нерселерге баланын мотивациясы жок болуп калат. То есть эмне үчүн керек, эмне үчүн деген себеп суроонун жообун билбеген үчүн эң эле жеңил жол бул компьютер ойнош да. Ошентип болуп калат. Азыркы учурда ата-энелердин келип түшкөн суроолордун эң эле популярдуусу, эң эле көп берилген суроосу кайсы? Мисалы үчүн балдарды тарбиялоодогу сизге кайсы суроо менен көп кайрылышат? Эми айтканда эле общий суроо айтат. Менин балам кыйналып атат, тил албай атат, же депрессия болуп атат, же апатия болуп атат дейт. Ошонун суроонун жообун айтам да, любой ата-энеге айтыш керек да. Биринчи өзүңдүн ичиңде болгон проблемаларыңды чечишиң керек. Мисалы, балаңда проблема болуп атса, значит, сенде проблема бар. Бала кичинекей чагында кантип өсөт? Эң мындай нерсе бар экен да, көбүнчө эмес, баарыбыз эле в основном моделирование аркылуу үйрөнөбүз. То есть тегерегиздеги чоң адамдар кандай кыймыл аракет кылып атса, кандай сүйлөшүп атса, кандай мамиле түзүп атса, эмне кылып атса, балада өзүнө ошондой чечилип калат. Ошондой кылыш керектир, ошентиш керек турбайбы депчи. Анын жанында ата-эненин тарабынан мындай чектөөлөр коюла баштайт да. Чуркабашың керек, ойнобошуң керек, кыйкырбашың керек, жыргабашың керек. Андан кийин мындай жолдорду бере баштайт да. Минтишиң керек, тигинтишиң керек деп. Чоңдорго тил алышың керек, чоңдорго сыйлашың керек деп, мектепте окушуң керек деп. Ошондой нерселерди көп айтып берип кылыш керек, же кылбаш керек деп балада мындай чүнчүп калышы мүмкүн да, напряжение болупчу. Эмне кыларын билбей, ошонун себебинде мындай бала мындай безинициативный болуп калышы мүмкүн. То есть бирөө айтмайынча эчтеке кылбайт. Көз каранды болуп калат. Көз каранды болуп калат, ошондой болуп калышы мүмкүн. Батыш Европа өлкөлөрүндө, мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарында, Батыш Европа өлкөлөрүндө баланы 4-класска чейин чоңойтууда эч кандай чектөөлөрдү киргизбейт экен. Кааласа компьютер десе компьютер алып берип, бул клуб корам десе ал клуб, мисалы үчүн математикалык клуб болсо, оюн зоок клубу болсо ал жака алып барып, эч кандай чектөө кылбай, жана ошондой эле учурда катуу дагы сүйлөйт экен. Бейбаштык кылса дагы жай гана түшүндүрүп, жылмайып кутулушат экен. Бизде мисалы үчүн көпчүлүк учурда баарыбыздын эле башыбыздан өткөн болуш керек. Жаңы алып келген торт болсо, жей калайын десең, ай болбойт, жезген болбойт, анан кийин келет, же болбосо бир жака сурансаң жөнөтпөй. Эки чоң айырмачылык бар десек болот. Биз эгерде ошол батыш тараптындагы методдорун алсак кандай болот? Биз үчүн туура эле болобу? Батыш менталитет жөнүндө кийинчерээк айтсам, батыш жөнүндө айтканда мен сизге абдан кошулам. Ошону карап кетсек, биздин баланын тарбиялоонун мындай 3 негизги стратегия болот экен да. Бирөөсү авторитарный стратегия. Например, бизде эң көп көбөйгөн, эң көп колдонулган стратегия. То есть кылышың керек, кылбашың керек деп уруп, соғып, күчкө салып эле баланы чоңойтушат да.
То есть баланын өзүнүн эркиндиги жок, өзү чечим кабыл албайт. Бул бир стратегия. Кийинки стратегиясы бул либералдык стратегия деп коет экен да. Балага такыр эле башка крайность кылып салышат да, бүт баарын кыла бер, каалаганыңды кыл. Бала аябай капризный, эч кимди укпайт, эч кимге авторитет эмес. Ал дагы бир башка оор абалдарга алып келип калышы мүмкүн, потому что кийин бала бир аз чоңойгондо өзүнүн ичиндеги болгон проблемаларын чече албай калат. Башка балар менен мамиле түзүшү оор болуп калат. Элдин баары эле алдын ата энесиндей болуп ага тил ала бербейт да. Башка эле чужой адамдар көрсө, ой, сен эмне кыласың, бар жок дейт. Үчүнчү стратегия бул авторитетная модель деп коет экен да. Сиз айтып кеткендей, бала үчүн ата эне авторитет, бирөө авторитет болуш керек да. Бирөөнү сыйлап, мен да ошондой болгум келет, мен да ошондой кылгым келет депчи. Анан ошону айтып кетсек, жанакы 4 класска чейин ошондой бош тарбиялайт деп атпайсызбы? Ошондой нерсе бар экен, көп өлкөлөрдө, мисалы еврейлер же Америкадагы көп адамдар ошо авторитеттикти эң негизге коет экен. Тактически бала мисалы, не знаю, чоң энесинин паспортуна сүрөт чийип, же тамдарга сүрөт тартып, же бир нерсени талкалап сындырып салса, алар эч нерсе дешпейт. А бирок стратегиялык жолдо карасак, например, чоң энесине же атасына сөгүп урушуп баштаса, ал наказание алат да. То есть жыйынтык чыгат. И ошол эле учурда, ошо наказание алганда, алар көп учурларда мындай баласы менен мындай взрослый чоң адам менен сүйлөшкөндөй сүйлөшөт, договариваться эткенди билишет. То есть биз мен улумун да деп айтып коюшат биздечи, анан уже кичинекей бала эчтеке деп эле калат. Ал жерде давай минтебиз, тигинтебиз деп мындай тең адамдай болуп сүйлөшкөнгө, кеңешип сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Менин оюмча ошонун жыйынтыгында эң жакшы жыйынтыктарга алып келиш мүмкүн. Ал эми биздин элибизде мындай кеп бар. 7 жашка чейин балаңа мисалы падышадай мамиле кыл. 7 жаштан кийин кулуңа кылгандай мамиле кыл дейт. Ушул сөзгө сиздин көз карашыңыз кандай? Эми 7 жашка чейин падыша дегенде мен абдан кошулам. Анткени эң негизги биздин программалар, ишенимдерибиз, сценарийлерибиз именно ошо 7 жашка чейин калыптанат экен да. 7 жашка чейин эмнелер жазылса биздин ичибиздечи, картабызга. Кийин чоңойгондо ошол менен жашайбыз. Ошон үчүн бала өзүн эркин сезсе 7 жашка чейин, өзүнө ишенсе, өзүнүн колунан бир нерселер келерине билсе, демек кийин чоңойгондо жакшыраак падышадай болуп жашаганга мүмкүнчүлүк бар деп алып койсок болот го дейм. А бирок 7 жаштан кийин там кулуңа кылгандай мамиле кыл дегеничи, кул. Менин оюмча анча кээ бир культураларга туура келиши мүмкүн. Сиз айтып кеткендей, бул мисалы там Япониянын культурасы го дейм да. Балдарда мындай бир учурларда кулдай мамиле кылышат да. Биздин учурда жөн эле мындай чогуу сүйлөшүп, башкаларды сыйлаганды үйрөткөн эле эң туура болот дейм да. Анткени 7 жашка чейин балким падышадай мамиле кылса, көп адамдарды сыйлай албай калышы мүмкүн балачы. Именно 7 жаштан кийин 9-10 жашка чейин сый урмат деген эмне экен, то есть жанакы эле стратегияны киргизиш керек го дейм. Бүгүнкү биздин кесиптешим экөөбүздүн темабыз баланы тарбиялоодогу чоң эне жана чоң атанын ролу да. Сизди ким тарбиялаган? Чоң эне, чоң ата, балким өз ата энеңиз? Өз ата энем тарбиялаган. Бирок ошол жөнүндө айтып кете алам да. Бала баары ички инстинкттик деңгээлинде өз ата энесин сезип турат экен, билип турат. Ошон үчүн мисалы мындай бакма балдар болуп калсачы, эч ким айтпаш мүмкүн аларгачы сени багып алган депчи, бирок баары ичинде бала баары сезип билип турат экен анычы. Эч ким айтпаса деле сезип билип турат. Баары бир өз ата энеңди эч ким компенсация кыла албайт да. Бөлтүрүк баласы ип болбойт деп коебуз. Канчалык жакшы мамиле кылбасын, баланы канча жакшы көрбөсүн, баары бир баланын терең бир жүрөгүндө бир боштук болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн чоң ата биздин культурада аябай тарбиялаган көп болот го. Абдан жакшы. Ата энеси бакпай калган же детдомдо калып калгандан көрө миллион нерсе жакшы болот керек бул нерсечи. Бирок баары менин оюмча өз ата энеси тарбиялаган эле туура болот. Биринчи учурдан бул инстинкттик деңгээлде өз ата энесинин мээримин алыш керек. Экинчи учурда баары бир каждый эпоха сайын ар кандай баалуулуктар, ар кандай жашоонун условиялары болуп атпайбы. Ошон үчүн, например, 40 жыл мурунку жашаган чоң ата, чоң эне такыр эле жашоо жөнүндө башка эски ойдо болуп калышы мүмкүн да. Туура. Азыркы замандын реалдыктары башкача болгон үчүн өзгөрүүлөр бала дүйнөгө адаптация болушу оорураак болуп калат. Өз ата энеси баары бир жакыныраак, 20 жылдын разница болушу мүмкүн мисалы. Туура, эң сонун кеп куруп бердиңиз. Ыраазычылык билдиребиз сизге таңырта келип, алтындай болгон убактыңызды бөлүп бергениңизге ийгиликтер болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто психолог мырзабыз Самат Алканов болду. Программабыз улана берет.